Ош шаарындагы Валентина Терешкова атындагы мектепте мамлекеттик тил күнү белгиленди. Иш-чарада мамлекеттик тилдин маанилүүлүгү белгиленип, азыркы учурда бул багытта жүргүзүлгөн иштер айтылды. Ошондой эле кыргыз тилинин өнүгүшүнө салым кошкон мугалимдер жана билим берүү мекемелери Ош шаардык мэриянын ардак грамоталары жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Бир жыл ичинде шаардагы пландаштырылган мамлекеттик тил мыйзамын ишке ашыруудагы мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер, ошондой эле жарандык активисттер, ошондой эле мамлекеттик эмес уюмдар, ошондой эле биздин жарандар тарабынан кандай ишке ашырылып жатат, ошол боюнча комиссия атайын өзүнүн ишин жүргүзүп, жыйынтыктап жана сыйлоо азем өткөрүлдү. Мамлекеттик тил күнү Ош шаарынын бардык мектептеринде, мекеме ишканаларында да белгиленди. Көп улуттуу Ага-хан орто мектебинде мамлекеттик тил күнү өзгөчө белгиленди. Окуучулар бул күнгө атайын даярдык менен келишкен. Мен кыргызмын. Мен өзүмдүн элимди, өзүмдүн тилимди жакшы көрөм. Ошон үчүн бүгүн биздин мектебибизде ушундай иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Менин атым Садат Кадам. Мен тажикмин. Бүгүн кыргыз майрам. Ушунда мен калпак кийип алдым. Мен кыргызча жайраймын. Мен кыргызча сүйлөп алам. Мен үмүтүм өзбек. Мен Кыргызстандын жаранымын. Мен кыргыз тилинде так сүйлөй алам. Бүгүн бизде кыргыз тили майрамы болуп атат. Атай ушул майрамга мен ушундай улуттук кыргыз элин кийинип келдим. Тил майрамы башталды, той башталды. Үр менен хүү, бий менен сөз коштойлу. Саамалыкка улуттук кийим, каада салттар да даңазаланды. Мектеп жамааты бул күндү ар жылы жогорку маанайда өткөрүү менен мамлекеттик тилди урматтап, анын коомдогу ордун чыңдоого өз салымын кошуп келишет. Биз башка мектепке салыштырмалуу көп улуттун өкүлдөрү окуган мектеп болгондуктан биз мурдагыга салыштырмалуу кыргыз тилине кызыккан балдарды, аларды заманбап методикаларды колдонуп окутпасаң, бир топ кыйынчылык жаратат. Биз бул майрамга болгон даярдыгыбыз сентябрь башталары менен эле биз даярданып баштадык. Майрамдык иш-чараларда кыргыз тилин улуттук руханий байлыгы, мамлекеттүүлүктүн тиреги катары белгилеп өтүштү. Программада мамлекеттик тилге арналган көркөм окуулар, оондуу ырлар, комуздуу мукам күүсү жана кыргыз бийлери аткарылып, катышуучуларга өзгөчө маанай тартууланды. Учурда кыргыз тилин окутууда бизде буга чейин грамматикадан кепке деген мамиле менен окутуп келсек, азыр кептен грамматика деген мамиле менен окутулуп атат. Айрыкча окутуу орус, өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептерде. Бүгүн жалпы ушул учурдан пайдаланып жалпы кыргыз журтчулугун, мамлекеттин ар бир атоолун мамлекеттик тил күнү менен куттуктайм. Мамлекеттик тил күнү бул ар бир атоолдун жүрөгүндөгү улуттук уюткунун өзөгү, мамлекеттин руханий байлыгы, улутубуздун баалуулугу болуп эсептелет. Мамлекеттик тилдин 36 жылдыгына арналган самалыктар өлкө аймагында белгиленди. Анда кыргыз тили ынтымактын, достуктун жана биримдиктин тили экендигин белгилешип, кыргыз тилине сүйлөп, кийинки муунга өлгү болууга чакырып өтүштү. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.